Ош Бирим телеканалынын 3 сааттык таң нуру берүүсү алга карай уланат достор. Ал эми жана эртеден бери айтып жаткандай биздин студиябыздын коноктору дагы келип калды. Алар менен биз тааныштырып өтөлү. Матраимов Абдурахман агай келди бизге. Ал Феникс эл аралык борборунун жетекчиси. Мындан сырткары Нурсултан Кубанов, Кыргыз Республикасынын Кытайдагы диаспорасы, ошондой эле Патриот КЖ коомдук бирикмесинин төрагасы. Куш келипсиздер студиябызга. Алгач маанайыңыздарды сурайлы. Эртең мененки маанай кандай, уйкулар быштыбы дегендей. Маанай жакшы. Маанай жакшы. Уйку бышкан. Таңертең саат канчада турдуңуздар? Саат 6-да турган. 6-да тургансыздар, Түндө саат 2-де ишиктен келгенбиз. Бүгүн кандай күн экенин билсеңиздер керек. Жана бир рет тааныштырып өтөлү. Бүгүн эл аралык чет тилдерди үйрөнүү күнү экен. Чет тилдерди үйрөнүү күнү экен. Дал ошол сиздерди студиябызга чакырышыбыздын себеби да ушунда турат. Негизи ошо сиздер чет жактарга окууга жиберүү же ушул сыяктуу маселелер менен көбүрөөк шугулданасыздар да. Негизи ушул чет жакта окуу боюнча азыр бизде жарандар үзүнбөйбүзбү, түшүнүктөрү кандай, маалыматтары кандай деген суроону узаткым келди алгач. Негизи ушу чет өлкөдө билим алуу боюнча долбоорлор, программалар көп абдан. Бирок тилекке каршы бизден жаштар арасындагы ошо маалымат боюнча көптөгөн маселелер бар. Анткени көп жаштар билбейт булар боюнча. Ар түрдүү долбоорлор бар. Биз мынакей жакында да ушу бир семинар уюштура деп атканбыз. Ошо жаштарга арналган. Кытай негизи эле чет өлкөгө кандай билим алса болот, кандай жолдору бар. Ар бир Кыргызстандын жараны каалаган окуу жайына өзүнүн күчү менен деле тапшырса болот да негизичи. Бирок жаштар ал боюнча көп билбейт, ошондуктан биз негизи ошо кененирээк ошол темада дагы жаштарга айтып берип, мисалы үчүн эгер как мындай мисал катары айтып кетсек, эң чоң долбоор бул мамлекеттик долбоор бар. Президент Чекит Кейджи сайтында бул орусча айтканда ошол комиссия по вопросу образования деген отделде ар бир 18 жашка чыккан жаран эч кытай тилин билбей деле мисалы үчүн Кытайга окууга кетсе болот да. Эч кимге кайрылбай, ошо мамлекет аркылуу өзүнүн жарандык укугун колдонуп, ошондой долбоорлорго катышса болот. Университетте ар түрдүү долбоорлор бар. Ошондой эле baidu.com деген сайт бар, ошол жактан деле ал ар түрдүү ошол долбоорлорду издеп, карап, ар түрдүү программалар бар да, негизи чын айтканда. Негизи азыркы учурда чет тилдерди үйрөнүүнүн зарылчылыгы кандай деген суроону мен Абдурахман аке сизге узаткым келип атат. Негизи азыр замандын талабы болуп атабы? Кайсыл тилдерди үйрөнүш керек азыр биздин жаштарыбыз ушул боюнча? Биринчиден өзүбүз тааныштырып кетели. Биз эмне себептен бул жакка келип отурабыз? Биз деле ошол чет тилдерин окуган, чет тилдин арасында Кытай тилин окуган жарандар катары эсептелебиз. Биз экөөбүз тең бул жакта Кубанов Нурсултан болсо, Кытайдын Ланчжоу шаарында, Каньсу провинциясында, Ланчжоу университетинде бакалавр кесимин бүтүрүп, юриспруденция болчу. Ошол жактан бүтүрүп келген. А мен өзүм болсо Ланчжоу шаарында бакалавр, магистратуранын бүтүрүүчүсүмүн. Экөөбүз тең эле бул жактан эң биринчи эле чет тилдердин арасынан Кытай тилин тандап, Кытай тилин окуп, ошонун негизинде Кытайга барып окуп, ошол жактан билүүбүздү өнүктүрүп келип, азыр бул жерде ушул жаштарга кеңири маалымат берүү максатында отурабыз. Биз кеткен убакта эми ал жакка барууга эч кандай бизге маалымат болгон эмес. Нурсултан айтып кеткендей эле бизде өзүбүз изденип, өзүбүз аракет кылып, өзүбүздүн жаран окуусун колдонуу эмебиз менен Кытайга барып окуп калганбыз да. Эми ал убакта айтып отурсак аябай оор болгон. Бүгүнкү күндө аябай мүмкүнчүлүктөр көп. Шашпай азыр гранттар боюнча да айтып кетели. Кытай тилин алып айта турган болсок, чет тилдердин арасынан эмне себептен Кытай тили мен 8 жылдан бери Кытайда болдум. 8 жылдын арасында биринчи жылы Кытай тилин үйрөнүп, Кытай тилин негизинде кесип окуп, бүгүнкү күндө ошол кесипти артынан да иштеп жүрөбүз да. Кытай тили бул азыр өзүңүздөр билесиздер, Кытай мамлекети бул дүйнөдөгү экономикалык жактан эң өнүккөн мамлекеттердин астыңкы орундарына кирип келатат. Ошого жараша коомдо дагы Кытай тилине болгон талаптар аябай күчтүү. Жөнөкөй эле алып көрө турган болсок, Кытай тилин билген киши азыр жок дегенде Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы бир кичи
ишкана болобу же жеке адамды ортосундагы котормочу болуп деле иштегенге бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде дагы Кыргызстан коомунда да аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Ал деген бул Кытай тилин бул тил билген негизи эң жакшы. Ошон үчүн Кытай тили аябай бул коомдо азыр керектүү тил болуп эсептелинет. Анан мындай да, бүгүнкү күндө карап көрө турган болсок, Кыргызстан аябай стратегиялык мааниге мындай Орто Азиянын борборунда жайгашканда, бул жагынан Орусия келтеген держава, бул жагынан Кытай менен коңшулаш, анан англис тили дагы дүйнөлүк тил болуп эсептелинет. Чет тилдерди үйрөнүүдө сиздер кайсысына көбүрөөк басым жасаса келечеги бар деп ойлойсуздар? Англис тилин азыр бизде кичинекей садиктен баштап деле окутуп баштаганда көпчүлүк жаштар англис тилинде кенен эркен сүйлөп калышкан. Кытай тили боло турган болсо, бул Кытай тили биздин коңшу мамлекеттигине карабастан эле бул бүгүнкү коомдо анчалык деңгээлге жеткен эмес. Бирок пайдалуу жактары аябай айтып отурсак көп. Мисал катары эле айтып кетейин. Мисал эле катары бул жакта эми чет тилдик Кытай тили боюнча эле мен өзүм барып окуп келдим. Ошол эле убакта бул жакта досторум да окуган. Бирок тил окуган эмес, Кыргызстандын эң астыңкы жогорку окуу жайларында окуп, жогорку кеңешке чейин барып иштеп, ошол жакта мамлекеттик кызматтарда бүт жакта иштеп келишти. Бүгүнкү күндө ошол жумуштардын баарын таштап отуруп, жакында бир соода баштап 2 ай болду Кытай тилин үйрөнүп баштаганына. Ошол жерге мен барып Кытай тилине муктаждык пайда болду. Муктаждык пайда болду, себеби ошол анын соодасы ошол Кытай мамлекети менен байланышкан болуп чыгып, бүгүнкү күндө ошол Кытай тили ушунчалык коомдо кереги бар экенин байкап, азыр бүгүнкү күндө өз алдынча Кытай тилин үйрөнүп жүрөт. Эгер биле турган болсо, бул өзүнүн соода жагында дагы чоң мааниге экенин. Бир суроо жаралат да. Бизде орус тилин, англис тилин үйрөнгөнгө башка тилдерге караганда кенен мүмкүнчүлүктөр жагылганда, интернет аркылуу мисалы ачсаңыз видео курстар бар, телефон аркылуу приложениялар бар. Ал эми Кытай тилинде кандайча үйрөнүп кетсе болот мындай? Себеби башка тилдерге караганда бир аз Кытай тилинин жазуусу дагы өзгөчө, түшүнүүсү да кыйыныраак. Жада калса окуй да алыш кыйыныраак да. Бул боюнча биринчи суроо кошумчалап кетким келет. Анткени Кытай тили, Жапон тили бул эми ал жак орусча айтканда восточный язык деп коебуз да. Ошого байланыштуу эгер англис тил менен ошол Кытай тил же Жапон тилин мындай салыштырсак, эч качан мисалы үчүн англис тилин биринчи орунга коюп же болбосо Жапон тилин экинчи орунга койгонго болбойт да. Мен мисал катары айтып атам. Анткени мындай приоритет болуш керек да. Эгерде биз англис тилин приоритет кылып коюп алсак, Жапон тилин эч качан үйрөнө албайбыз да. Эгерде Жапон тилин же Кытай тилин приоритет коюп үйрөнүп, англис тили экинчи орунда болсо, биз англис тилин деле үйрөнөбүз, бирок Жапон тилин же Кытай тилин деле жакшы деңгээлде үйрөнүп кетебиз да. Бул эң негизги мындай айырмачылыгы да, анткени тил татаал да. Англис тилин, немис тилин биз менин оюмча андай деле мындай кыйынчылыкты жаратпайт го деп эсептейм да. Экинчи сурообуз. Негизи ушул башка чет мамлекеттерге барып окуп келүүдө биздин азыр Кыргызстандын жаштары жолдорун билбей калган учурлар көп болот да. Мисалы кантип кетиштин жолун билбейт, мисалчы. Негизи ушу кандай жолдорду сунуштайсыздар сиздерде жеңилирээк, анан кийин көбүнчө каржы маселеси Кыргызстанда көйгөйлүүрөөк. Ал жакка барып бюджеттик негизде окуп келгени көбүнчө кызыктырат да. Негизи ушул боюнча айтып өтсөңүздөр. Ушул боюнча айтсак, бүгүнкү күндө бул Кытай мамлекетине айта турган болсок, Кытай мамлекетинде башка мамлекеттерге салыштырмалуу өтө көптөгөн гранттын түрлөрү бар. Бул биринчиден Кытайдын мамлекет тарабынан берилген гранттар бар. Кытайдын ошол провинция тарабынан берилген гранттар, шаар тарабынан, университет тарабынан, ректор тарабынан берилген ушундай толтура гранттар бар. Ошонун ар бири ар түрдүү гранттык орундарга ээ болот да. Жыл сайын Кытай мамлекет тарабынан ар бир мамлекет тарабынан бөлүп берилген гранттар болот. Провинция тарабынан бөлүнгөн, университет тарабынан. Эгер Кыргызстандын бир университети менен Кытайдын университетинин ортосунда келишим болгон болсо, ошол университетке жыл сайын канча баган орундар бекер окууга берилип турат. Мунун баары гранттар. Эгер контракт этирген болсо, контракт алып төлөм аябай кымбат
катыраак чыгып биздин жарандар барып кыйналып дагышып ошол гранттардын баары үчүн азыр биз деле айтып кеттик ошондон каяктан издеп кандай издениш керек экенин ал боюнча дагы бизде деле атайын өзүбүздүн маалымат берген сайттарыбыз бар ошол жактан дагы анан ал жактан баары окуусу бекер жатаканасы бекер ай сайын стипендиянын эң жогорусу $600 чейин айына жылына 12 ай окушат. окуу системасы кандай өзгөчөлүктөр бар мисалы бул жака келгенден кийин эмнеден кыйналышы мүмкүн же болбосо ошол жактан эле бүтүп келгенден кийин мисалы кытай тилинде окуйсуздар кытай тилинде өздөштүрөсүздөр анан бул жакта баары башкача да анан бул жакта сиздерде эми артыкчылыктар болуп калат мисалы кытай тилин өздөштүрүп келген кадр катары анан бул жакта ошол өзүңүздөр каалагандай жумуш алып кеткенге мүмкүнчүлүк барбы? Биринчиден менин оюмча чет өлкөдө билим алуу бул бир гана максат болуш керек да. Анткени ар бир жаран өзүнө максат коюп атканда бул жөн эле Кытайга же Германияга билим алышым керек деген максат койбош керек да. Бирок эгерде мисалы үчүн ошол эле азыр Кытайга токтолуп кетсек, Кытайга билим алып барып келсе, биз деле мына жакында бир долбоор баштадык, окуу плюс жумуш деген долбоор. Бир жыл окуп келишет, келгенден кийин биз бул жактан жаштарга жумуш орду менен камсыздайбыз да. Бул маселе эмнеден жаралып атат? Анткени ошол эле Кытайда, мисалы үчүн мен деле Кытайда барып ар түрдүү ушундай компанияларда иштегем. Чынын айтканда абжаха маянаа деле көп, абдан жакшы маянаны берет да биздин жарандарга деле. Ошого байланыштуу азыр орусча айтканда отток мозгов биздики кетип атат. Потенциалдуу кадрлар чет өлкөгө кетип, ошол жактан билим алып калып атат. Ошол эле Европада же болбосо азыр 11-классты бүтүп алып эле жаштар там Москвага эмигрировать этип кетип калып атат да. Ошого байланыштуу биз окуу плюс жумуш долбоору ошол жака бир жыл барып бекер окуп келет. Келгенден кийин бул жактагы ошо Кытай, Кыргыз ар түрдүү компанияларга биз жумуш менен камсыздайбыз да. Анан ошол долбоорду биз уже ишке ашырдык, могу 18-инде. Анан негизи айтпадыңызбы, негизи кандай келечеги бар депчи. Кытайда окуп барып келсе, бул жакта талап чоң да, талап чоң, бирок ошого ошол талапка татыктуу кадрлар дагы жок болуп атат да, тилекке каршы. Анткени 100 бала кетсе, ошондо деле балким бир 50% сапаттуу билим алып, керектүү кадр болот. Эмнеге? Анткени ошол эле биз Европанын, мисалы үчүн катачылыгын кайталап атабыз да. Европага көбүнчөсү эле юрист болуп кетип атат, же болбосо экономист болуп кетип атат. Бирок биздин азыркы коомго юрист менен экономисттин кандайдыр бир талабы абдан чоң эмес да, көп деле чоң эмес. Ошого байланыштуу мен ушу жаштарга, мен ар түрдүү ошо семинарларга катышканда дагы айтам, жаштарга силер инженерия, IT технология, инновационный ар түрдүү тармактагы өзүңөрдүн кесибиңерди тандагыла депчи. Анткени мисалы үчүн көп учурлар болот, биз кытайлар менен же болбосо башкалар менен иштешкенде бизге мындай сапаттуу кадрлар керек, бир нерсени оңдош керек, ошол инженерия, IT тармагында. Бирок биз ошондой күчтүү специалисттерди тилекке каршы чет өлкөдөн чакырабыз да. Анан чет өлкөдө кадрлар келип, бир 10-15 мүнөт убактысын кетирет, алган болсо маянасы ошол 15 мүнөткө бир $10,000–15,000 алып кетип калышат да. Анткени алар аны билет, биз билбейбиз. Ошого байланыштуу биздин жаштарга ошол мындай сунуш катары мындай туура багыттагы кесипти тандаш керек да. Сиздер түз эфирде Таң нуру берүүсүн көрдүңүздөр. Дагы бир жолу биз студиябыздын коноктору менен тааныштырып кетели. Феникс эл аралык борборунун жетекчиси Абдурахман Матраимов бизге конокко келди. Мындан сырткары Патриот КЖ коомдук бирикмесинин төрагасы Нурсултан Кубанов биздин студиябызда бүгүн конокто. Негизи ушул Нурсултан Патриот КЖ коомдук бирикмесине мен бир аз токтолгум келип турат. Бул эмне болгон бирикме жана качан түзүлгөн, эмне себептен түзүлүп калган, кандай иштер жүргүзөт дегендей? Биз Кытайга 2011-жылы барып калдык. Барганда бизде ошол 2010-жылы революция болуп, анан 2011 барганда Кыргызстан жөнүндө көп биздин ошол жактагы чет өлкөдөгү биздин бир туугандар жана ошо Кытайдагы көптөгөн аяктын жарандары билчү эмес да. Анан Кыргызстан десең эле, Кыргызстан бул кайсыл жакта, Казакстанбы же болбосо Россиябы, Орусиябы деп, же болбосо билгендер болсо да, силерде баягы революция болду эле деп мындай
жаман жактан билчү да биздичи, кыргыздардычы. Анан чындап айтканда абдан намыска тийчү. Ошон анткени биз эми чет өлкөгө барганда кандайдыр мындай өзүңдө патриоттук сезим да күчөп, ошо өлкөңө болгон сүйүү да күчөйт да. Анан биз ошол жакта 7 бала барган болчубуз, 7 Кыргызстандан. Ошол мен өзүм стипендиант болом, 21 кылымдын кадрлары деген программа менен ошо Кыргызстан боюнча 7 бала кетип, ошол жактан биз бир шаарга туш болгонбуз да. 7 кыргыздан башка эч ким жок болчу ал жакта. Анан биз негизги идеологиябыз бул кандайдыр бир бирикме деле түзөлү деген эмеспиз да. Келгиле ушул ушундай бир Кыргызстанды жакшы багытта көрсөтөлү деп ар түрдүү долбоорлорду иштеп чыгып баштадык. Командабыз улам сайын күчөй баштады, көбөйө баштады. Анан биз эң алгачкы эле эң чоң иш-чарабыз Кытайдагы ошол 15 шаардагы 15 шаарда жашаган кыргыздарды ошол Гуанчжоу Гуйлин шаарына чакырып Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөргөнбүз да. Абдан чоң форматтагы иш-чара өткөргөн болгон. Негизи биздин ошол багыттар боюнча айта кетсек, бул спорт, маданият, кайрымдуулук, анан билим. Ошо 4 тармакты эле камтыйбыз. Биз эч кандай саясат же болбосо кандайдыр бир диний максатты көздөбүз. Бул устав боюнча дагы бизде жазылган. Анан биз ошо 2011 болуп жүрүп эле, анан ар түрдүү иш-чараларды 2015-жылы футбол боюнча турнир өткөрдүк. Кубок посольства КНР, Кыргызстана в КНР деген иш-чара болду 2015. Ошол кезде бир тууганчик деген кино чыгып, биз да ошону Кытайга показ кылып, абдан чоң иш-чара болду да. Ошондой эле бир 20дан ашык шаардан кыргыздарды чогултуп, биздин негизги ошол жыл сайын бир чоң иш-чара өткөрүп турабыз да Кытайда. Анан быйыл болсо бизнес форум өткөрдүк, бир пилотный форматта болду. Ошол Кыргызстандагы жергиликтүү ишкерлерди ЖИА организациясы менен биргеликте биз топтоп Кытайга алып барып, Кытайда жылда 2 жолу чоң эл аралык выставка өтөт да, көргөзмө. Ал жакта ушул майда чүйдөдөн баштап автомобилге чейин бүт баарын көрсөтөт да Гуанчжоу шаарында. Анан ошол биздин жергиликтүү ишкерлерге негизги эле ошол келечектеги өздөрүнүн иштеринин негизи потенциалын ачыш үчүн, кандай мүмкүнчүлүктөр бар көрсөтүш үчүн өткөргөн болчубуз да. Эмнеге андай кылдык? Анткени эгерде Кыргызстандагы ишкерлер менен Кытайдагы ишкерлерди салыштырып кетсек, алар абдан мобилдүү болот да. Мисалы үчүн биз бир бизнес тармагында иштесек, биз ошол менен эле тырышып беребиз да. Болсо деле, болбосо деле өмүр бою ошо менен өтүп кетишибиз мүмкүн да. Кытайда болсо аякта мобилдүүлүк өнүккөн да. Мисалы үчүн бир жыл бизнес кылат, максималдуу ошого аракет кылат. Эгерде максималдуу аракет кылганда дагы ал ошондой доход алып келе турчу болсо, ал сөзсүз түрдө ал ошо тармагын алмаштырат да. Азыр ошол мурда 7 студент барып, ошо бир шаарда баштасаңыздар, азыр башка шаарларга да кулачыңыздар жайып, бирикменин немелерин ачып болгонсуз э? Азыр 15 шаарда өкүлдөрүбүз бар. Жыл сайын ушундай ар түрдүү иш-чараларды өткөрүп турабыз. Форум ошо кыргыздардын бириктирип, чыгып, абдан чоң Кытайдагы кыргыздардын башын Чыңгыз Айтматовго карата жыл сайын өтөт. Биздики Чыңгыз Айтматов эскерүү күнү болот Кытайда. Тоже чоң форматта ар бир шаарда өтөт. Ошо 15 шаарда биздин ошо улуу акыныбыз ошо Чыңгыз Айтматовду биз эскерип турабыз жыл сайын дагы. Ал эми Кытайдан айтсаңыздар, Кытай аябагандай чоң держава, өзүнүн маданияты менен негизинен мындайча айтканда өзүнө тарткысы келет да. Ал эми алардын канчалык деңгээлде маданияты, тили биз үчүн ушул бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн маанилүүлүгү артып жатат. Менин оюмча биз мындай коомчулукта эч качан коркпошубуз керек да. Мисалы үчүн мен Кытай тилин же англис тилин окуп атам, анан ошонун маданияты жайылып кетет депчи. Анткени биз негизи эле кыргыз эл, биздин кыргыздар, мен абдан сыймыктанам, анткени кыргыздар эми бир чети жакшыга дагы бат көнөт, жаманга дагы бат көнөт да. Анан Кытайда бизди мактайт да, кыргыздарды, Казакстандан келген студенттерди. Силер Кытай тилин ушунчалык жакшы сүйлөйсүңөр дейт да, ушунчалык сапаттуу сүйлөйсүңөр дейт. Анткени Европадагы мисалы үчүн келген бир студент биздей эле бирдей окуса,
балким иероглиф жазмасы бирдей болушу, бирок сүйлөгөнү алардыкы акцент мындай байкалып турат. Биздики болсо эч бир билинбейт, абдан сонун сүйлөшөт да. Анан албетте бул эми ачык, мындайча айтканда эми саясий дагы Кытай тараптын кызыкчылыгы бар. Бирок мен ойлойм, ошо биз эң негизги өзүбүздүн кыргыздардын кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек да. Балким Турцияда окуйбу, же Америкада окуйбу, Кытайда окуйбу, биздин жарандар эч качан өзүнүн мейкенинин кызыкчылыгын унутпаш керек да. Эгерде биз жаштар ошол кыргыздардын кызыкчылыгын өзүбүз эле унутпай, өзүбүз ким экенибизди, өзүбүздүн тарыхыбызды билип эле жүрсөк, менин оюмча эч кандай коркунуч болбойт да. Феникс эл аралык борборунун жетекчиси Абдурахман Матраимов бизде конокто, жана Патриот КЖ коомдук бирикмесинин төрагасы Нурсултан Кубанов бизге конокко келип маек берип кетүүдө. Жана биздин темабыз эл аралык тилдерди үйрөнүү күнүнө багытталып бүгүнкү эфирибиз чыгууда. Жана мен да бир суроо узатууну туура көрүп атам. Негизи ушул окууга барып келгенден кийинки да маселе бар да. Бул жакта Кыргызстанда жумуш орундары менен камсыз кылуу дегендейчи. Негизи бул багытта бизде кандай абал? Чет өлкөгө биринчиден билим алууга барардасында максат коюп барыш керек. Эмне себептен баратат? Анан жаштарыбыз биринчиден ата энеси менен акылдашып, ошолордун макулдугу менен бир максатты коюп, ошол кандай түрдө, кандай шартта баратат, ошону унутпай барыш керек. Баргандан кийин ошол жакта ошол максатты унутпастан аягына чейин окуш керек. Себеби биз көп жылдан бери жүрүп, студенттердин арасында ким кандай окуп атат, кандай болуп атат, ошонун баарын өз көз астыбызда көрүп жүрөбүз да. Окуганын баары окубай эле ата энесинин акчасын көрүп ал жакта ойноп жүргөнү бар дегендей. Ошо келгенден кийинки иш орундарынын баары өзү жайгашып иш таап кетишинин баары ошол жакта кандай сапатта билим алганына жараша болот да. Биз болсо бүгүнкү күндө кандай студенттерди кетирген болсок, ошолорду кетирердин астында бул жакта конкурстарды жарыялап, татыктууну тандап, эме берип дегендей бул жактан барарда татыктуу бар бекер билим алат биринчиден. Кытайдан бекер түрдө билим алып, ошол билимдин негизинде бул жакка келгенде биз ошол сөзсүз түрдө бул жактан эле гарантиясы менен жумуш ордуна орноштуруп келгенде ошол жумушта бул жакта улантып иштеп кетсе болот. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы компаниялардын ичинде. Ошо кошумчалап кетсем, азыр негизи ШОС алкагында чоң орусча айтканда один пояс, один путь деген долбоор иштелип чыккан мамлекет тараптан. Ошо негизи Кытай мамлекет тарабынан иштелип чыккан. Анан азыр темир жол курулат деп ошол иш башталды. Анан ошол картадан карасак, Кыргызстан негизи эле бир гана Кытайга эмес, жалпы Орто Азияда мамлекеттерге стратегиялык абдан маанилүү мамлекет катары кирет экен. Бул биринчиден эмнени айтат? Биринчиден бул албетте ошол жумуш маселеси боюнча, камсыздоо боюнча эч кандайдыр бир маселе болбойт деген биринчи да. Экинчиден, азыр бизде көптөгөн ишканалар бар. Мен эми аларды айтпай эле коеюн, реклама болуп калбасын. Биз көптөгөн жаштарга жардам беребиз азырчы, ошо иш камсыздоо боюнча. Маянасы орто ченден алганда бир $600–700 алышат ай сайын. Азыр конкреттүү түрдө ошо 4 компания бар. Ошо 4 компания менен иштешебиз. Ошол бул жака келип, ошол кайсы тармакта көбүнчөсү ошо котормочу жаатында болот. Албетте мен жана айтып кетпедимби, талап бар. Күчтүү специалист, күчтүү инженер, күчтүү IT технолог талап бар, бирок тилекке каршы бизде андай специалисттер жок болуп атат да. Ошон үчүн ошо билимге умтулган жаштарга ошо кандай билим алса да ошо туура багытта. Мындан бир суроо жаралат да, тил үйрөнүү күнүнө карата. Негизи Кытай тилин үйрөнгөн, ошого кызыктар болгон жаштар менен көбүрөөк иш алып барасыздар. Кытай тилин канчалык деңгээлде кыргыз жаштары өздөштүрүп, анан канчалык деңгээлде алардын талаптарына шайкеш өздөштүрүп үйрөнүп алат да, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Тил үйрөнгөнгө негизи адамдын өзүндө да бир шык болуш керек да. Ошол тилге кызыгуу болуш керек. Тилге кызыккан, сөзгө чечени мындай эл менен мамиле кылганды билген адам үчүн бул тил бир эле Кытай тили эмес, дүйнөлүк тилдердин баары эле оңой эле болуп калат да. Анан
эч качан бир киши менен ортодо мамиле кыла албаган, үйүнөн чыкпай отурган бала болсо, анда тил үйрөнүш ал үчүн эмес деп ойлойм да. Тил үйрөнүү биринчиден ошол тилдин чөйрөсү болуу керек, эң негизгиси. Ошол жакта мисалы окуп жүргөн биздин студенттер, бизден барган студенттер көбүнчө ошол жакта окуп жүрүп эле иштеп, иш табууга аракет кылышат да, мисалычы барып кошумча каражат табуугачы. Анан кийин ал жакта айлык маяна жогорураак. Анан кийин маселе жаралбайбы? Ал жакта ошол окуп бүткөндөн кийин ошол жактын кадр болуп калып кетиш маселеси бизге келип, кийин алар жемишин бере албай калуу коркунучу дагы болушу мүмкүн да. Мисалы бизде андай айлык маяна же болбосо ошол жактан бүтүп келген студенттердин жалпысын баарын иш менен камсыз кылуу маселелери бир аз жакшы чечилген эмес. Ошол жакта калып калуу коркунучу жокпу? Коркунуч боюнча эми коркунуч албетте бар. Бир гана Кытайда эмес, жалпы бул эл аралык деңгээлдеги бул маселе болуп атпайбы. Биздин бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе да болчу. Ошондуктан биз жок дегенде эми Европаны жакшы билбесек дагы Кытайга барган жаштар арасында биз ушундай идеология баштайлы деп баштадык. Ошол эми чет өлкөдө ошол Кытайда калып калган мындай жаштардын сөзү менен айтканда это уже не модно деп бияка келгиле деп атабыз да. Бияка келип иштегиле мүмкүнчүлүк көп, жумуш бар. Ошо жаштар кандай маалымат, бизде өзүбүздүн группа бар. Кытайда WeChat деп WhatsApp сыяктуу колдонулат. Ошо WeChat'та өзүбүздүн ар түрдүү группалар бар. Ошол жактарга жумуштар боюнча да биз да маалымат ыргытып турабыз. Азыр ошол жакта иштеп аткан көптөгөн жаштар, мисалы үчүн жумуш дегенде эле бул бирөөнө барып иштеш эмес да. Ар түрдүү бизде ушунчалык күчтүү ошол өздөрү бизнес тармагындагы иштеген жаштар бар. Бул жака келип биз аларды деле айтып атабыз, келгиле бул жакта орто бизнес баштагыла, иштегиле деп алар дагы келип, өзүбүз дагы баарыбыз эми ошо бизнес тармагында көбүнчө иш алып барып атабыз да. Анан сырткары кошумчаласак, бул эми Кытайды эле айтып кете турган болсок, Кытайда барып билим алуу үчүн атайын окууга виза берилет ал жакта. Иштегенге булар тыюу салынат. Эгер окууга барган студент ал жакта иштеп жүргөн болсо, бул Кытай мамлекетинин полиция, миграционный полиция тарабынан кармала турган болсо, буларга чоң деңгээлдеги бир айып салышат. Ошон үчүн студент болуп барган студент эч качан максатын унутпастан, бул студент катарында окуп, өзүнүн визасы бүткөнгө чейин ошол мөөнөтүн кайра кайтып кетиш керек. Эгер жумуш менен бара турган болсок, Кытайда атайын жумуш визалары бар. Ошол бул жактан жасатып, алар жумуш боюнча барат. Туризм болуп турат, туризм. Азыр негизи биздин жаштардычы азыркы Кытайга кичине оңоюраак болуп калды да. Мурдакка караганда кичине оңоюраак да. Азыр деле кыйынчылыктары бар. Мисалы үчүн мен эгер өзүм жөнүндө айта кетсем, мен 3 жыл бою ошо 21-чи кылымдын кадрларына катышып, 2 жыл катышып, 3-чү жыл гана өткөм да. Анткени менде өзүмдүн финансылык каржылоо маселеси өзүмдө жок болчу. Ошон үчүн менде бир эле тандоо болчу. Бул мамлекеттик эсебинен барышым керек болчу да. Ал жака баргандан кийин мен үчүн абдан кыйын болгон да. Ошон үчүн мен саат 8-ден 6-га чейин окучумун да. Күндө окуп, анан ал жактан мисалы үчүн жагынеки биз эми бүгүн талкуулап аткан темабыз негизи эле чет өлкөдө билим алуу, чет тилдер боюнча болуп атпайбы? Ошон үчүн мындай чет өлкөгө барам, билим алам деген балдарга айтып кетет элем сунуш катары. Көбүрөөк сүйлөшүш керек. Мисалы үчүн мен көчөдөн кетип баратып деле тааныбаган Кытайларга барып алып эле саатың канча болду, же болбосо таксиге отурсам деле ар түрдүү темаларга сүйлөшөт үчүн бул эмне, тигил эмне деп. Анткени мындай орусча айтканда барьер деп коет эмеспи? Англис тилинде деле ошол барьер бар. Тоскоолдуктар. Кытай тилинде дагы ошол тоскоолдукту өтүш үчүн көбүрөөк сүйлөш керек да. Эгерде өзүн мисалы үчүн кичине жоошураак болуп, сүйлөбөй болсо, ал жактан аракет кылыш керек да. Анан ошого көбүрөөк мындай басым жасап, практикалык негизде ошол басым. Өзүңүздөр деле ошол Кытай Республикасында ошол студент болуп жүргөнсүздөр да. Алгач барганда ошол бизден барган студенттер эмнеден кыйналышат ал жактачы? Биринчиден эле тамак аштан эң негизгиси. Тамак аш ошол жердин жашоо шартына көнбөстүктөн эң биринчи кыйналган ошондон болот. Андан сырткары калган жашоо эми бүт эле жерде баары бирдей эле. Анан эми дин жагынан алып ошол жактан бир аз дин жагынан эми болушу мүмкүн. Бизде халал тамактар жеп ал жакта.
камал жейилбегендиктен болушу да мүмкүн. Бирок Кытайда ар бир шаарда мусулмандар бар. Уйгур, казак, кыргыз жана дунган улуттары бар, ички улуттары. Ошолор үчүн бүт баары мечиттерден баштап бүт баары кабыл тамактар бүт баары салынган. Анан тил үйрөнүүдө чөйрөнүн актуалдуулугун бая баса белгилеп өттүңүздөр. Мисалы ушул учурда Кыргызстанда Кытай тилин Кыргызстанда туруп деле канчалык деңгээлде үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар? Себеби бар чөйрө болуусу кыйын да. Ал эми мына салыштырмалуу орус тилин болсо, биз теле аркылуу, башка аркылуу көрүп, унутпай кайра өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Менин оюмча, ар бир тилде ошол негизги фундамент коюу бул абдан маанилүү да. Мисалы үчүн Кыргызстандан деле жакшы фундамент коюп, келечекте ошол мамлекетке барып окуса деле же бул жакта калып деле окуса деле болот. Бирок чөйрөнүн жокко байланыштуу мен өзүм дагы ошол кыйынчылыктан өткөм. 3 жыл Кытай тилин бул жактан окуп, өздөштүрүп. Кытайга барганда мага кыйын болгон да. Бирок эч Кытай тилин билбеген жаштар менен барган. Алар баарын башынан баштаган, эч кытайча бир да сөз билбей башынан баштап, анан 3-4 ай өтүп, 1 жыл эми грубо айтканда 1 жыл өткөндөн кийин алардын сүйлөгөнү меникинен дагы сапаттуу болгон да. Анткени башынан туура фундамент коюлган да. Ошон үчүн бул жактан тилекке каршы Кыргызстандан азыр жакшы фундамент бере албай атат да. Анткени маселе эмне болуп атат? 5-курсту бүтүп алып эле биздики баары эле мугалим болуп кетип атат да. Ошол эле Кытай тилинин мугалими болуп кетип атат. Кадр жок. Чынында бул эми бул мындай сын катары эмес, чынында бул баарыбыздын негизги мамлекеттин маселеси да. Ошого байланыштуу негизи бул жактан англис тилин балким мен мындай практика катары айтып кетмекмин. Эми англис тилинин фундаментин бул жактан эле койсо болот. Бирок Кытай тилин, жапон тилин фундаментин Кытайдан же Жапониядан койгону абдан маанилүү деп эсептейм да. Кошумча катары ал Кытайда билим берүү системасында тил үйрөнүп атпайбы булар? Ошо Кытай тилин үйрөтүүдө эле мисалы ооз эки сүйлөө боюнча атайын башка бир мугалим сабак өтөт. Жазуу боюнча башка бир, окуу боюнча жана негизги Кытай тили боюнча дагы историясы болсо ар бири тарыхы боюнча ар бири ар кандай башка мугалимдер өтөт. Күн сайын саатына жараша ушул сааттар өтөт. Ошонун негизинде булар бир эле күндө ар кандай Кытайдын сүйлөгөнүн булар Кытайга сүйлөгөн алар угуп, бир эле күндө эртең менен кечке чекти бир 5-6 Кытай менен сүйлөшкөнгө буларда мүмкүнчүлүк. Бул деген эртең көчөгө чыкканда бир эле Кытай менен көнүп калбастан башка Кытайларда түшүнүүгө мүмкүнчүлүк болот деген. Ошол Кытайдан бул барып ошол жактан окуп үйрөнүүнүн жакшы жактары. Бул жакта чөйрө жок болгондуктан бир аз кыйыныраак. Дагы бир маселе ушул Кытайга кеткен студенттердин арасынан ушул багыдай ата-энесинин акчасына дейбизби же ал жактан алган стипендиясына дейбизби ушундай бир туура эмес жолго багыттап жүргөн студенттер дагы угуп калабыз да. Баягы түнкү клубтарга барышат дейт, дагы ушундай бир кыскасы окуу үчүн эмес, максатын өзгөртүгендер. Ушулар боюнча да сиздер кичине бир жалпы топтолуп алып, бир жыйындарды өтүп, чогулуштарды өтүп, аларга кичине таалим тарбия берип дегендей ушундай маселелер болобу? Мисалы бирикме тарабынан дегендей. Албетте, бул эң биринчи маселе. Анткени көбүнчө ошол 11-класты бүтүп алып эле мурда ата-энесинин коюнунда жүргөн балдар чет өлкөгө чыгып, алар кандайдыр бир өзүн мындай бош сезип, ошого байланыштуу ушундай бош убагында клубтарга, башка жактарга мындай туура эмес жолго мындай басып кетишет да. Албетте биз ушундай биринчи болот, болгондон кийин анан болгонго чейин дагы жүргүзөбүз, бирок болгондон кийин мындай эки эсе күчөтүп, мындай жакшы жеткирип, анткени ал жактан мисалы үчүн Кытайдагы мындай жакшы жери, алар эч качан бирөө менен урушпайт да. Кытай эгерде баарын айткысы келсе, ошонун 20% айтат, ютуп ошону жеңил айтат да. Анан университет тарабынан эгерде окуучуну кетирем десе, алар офиске чакырат, чакырып туруп эле урматтуу, мисалы үчүн Нурсултан, сиз ошо кетирсеңиз болот деп паспортуна печать басып кетирип коет да. Анан ал маселени эч качан биз мындай
алар менен талкуулап, жок мындай кылсак болбойбу деген болбойт да. Кыргызчылык деген. Кыргызчылык жок. Анан ошону биз түшүндүрөбүз да. Урматтуу студенттер, мына ушундай болот. Экинчи жолу биз кыргызча түшүндүрүп атабыз. Үчүнчү жолу кытайлар өздөрү түшүндүрөт дегенде эле анан көбүнчө жаштар түшүнөт. Андай деле көп маселе болбойт. Болсо эле эмне үчүн закон жакшы, анткени ошондой ситуациялар болгондо эле алар Кыргызстанга жөнөтүшөт да. Бизде телегөрүүчү бар экен, кабыл алайлы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Атыңызды айтып тааныштыра кетсеңиз. Суроо бергим эле да сиздерге. Кулак сизде. Ошо быйыл буюрса эми 11 класс бүтүп атат, анан чет мамлекетке окугум келет деген болчу. Анан сиздер ошо байланышкан университеттерде авиационный университет, факультет барбы, анан ошолордун контракттары канча же бюджет отделениясы болобу? Ошо сиздерден сурайын дегем. Рахмат чоң. Сизге да рахмат чоң бизге байланышка чыкканыңыз үчүн. Авиационный ошо факультеттер барбы дейт. Авиационный факультеттер бар. Бюджеттик негизде болсо авиационный факультетке азыртадан баштап чуркаш керек, анткени ал жака алуу процедурасы абдан кыйын. Эгерде биз кандайдыр бир жардам берсек, албетте болот, бизге кайрылса деле болот. Эртең ушул бизди да ошо чакырган негизи максат семинар өтмөк, ошого биз да катышып кетели деген ой пикир менен келгенбиз. Ошон үчүн ошо семинарга эгерде каалоочулар болсо келип угуп кетсе болот да. Ушул бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушул аягына жетип калды. Сиздерге ушул рахмат биринчиден. Анан кийин бир эркин микрофон берсек, биздин студиябыздын бул салты десек да болот. Эркин микрофон, элге кайрылуу жасайсыздарбы? Салам айтасыздарбы дегендей. Кыска нуска. Мен ушу жаштарга кайрылгым келет. Негизи бул жашоодо туура приоритет тандаш керек деп эсептейм. Ошо адамдар өзүнүн жашоосун мен дайым айтам, бир банкада элестетиш керек депчи. Эгерде кум менен таш болсо, биринчи эмнени саласыңар десе, көбүнчөсү кумду салабыз дейт да. Бирок биринчи ташты салыш керек, андан кийин кумду себелеп койсо болот да. Эгерде кумду салсак, таш батпай калат да. Ошон үчүн азыркы жаштар ошо 11 классты бүтүп эле акчага кызыгып, ошо мигрант болуп кетпей, биринчи билим алып, анан билим алып, ошол приоритетти бүтүргөндөн кийин ошол акча таап, келечекте ошо жакшы кыргыздардын мындай күчтүү инсандар болушуна тилектешмин. Абдрахман мырза. Бүгүнкү күн бул чет элдик тилдерди үйрөнүү күнү болуп аткандыгынан тил жагына көбүрөөк тартпакмын, тил жагына көбүрөөк үйрөнгүлө деп айтмакмын да. Себеби бир тилди үйрөнүү бул негизи эле бир жакшы да. Эки тилди үйрөнүү андан да жакшы дегендей. Кыргыз тилин, орус тилин, англис тилин көпчүлүк жаштарыбыз эле билет. Андан сырткары жапон тили болобу, кытай тили болобу, андан башка Европанын кайсы тил болбосун, кошумча бир тил үйрөнүп, ошол эки өлкөнүн ортосунда, эки адамдын ортосунда бул көпүрө болуп, ошол жерден иштеп, ошол жактан өзүнүн жашоосун жакшыртып жүргөн бул биринчиден жеңил дагы, экинчиден бул эки элге пайдасы келген, эки адамдын ортосундагы маселени чечкен киши болуп эсептелет да. Ошол тилди көбүрөөк, тилге кызыккан элдер болсо, тилге кызыккан жаштар болгон болсо, ошол тилге көбүрөөк басым жасап, аракет кылып, тилди окуп, тил үйрөнүңүздөр. Рахмат жакшы тилектериңиздерге. Ушундай бизге атайын чакыруубузга жок дебестен студиябызга келип, кызыктуу маалыматтарды берип, тил үйрөнүүгө жаштарды чакырып, андан сырткары Кытайда кыргыз жаштары кантип окуп, кантип билим алып, анан өз элине, мекенине пайдасы тийсе болоорун айтып өттүңүздөр. Чоң рахмат дагы бир жолу. Рахмат. Биз студиябыздын коногу менен дагы бир ирет тааныштырып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Феникс эл аралык борборунун жетекчиси Абдрахман Матраимов мырза бизге келди. Мындан сырткары Патриот КЖ коомдук бирикмесинин төрагасы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Кытайдагы диаспорасынын өкүлү Кубанов Нурсултан бизге конокко келишти. Сиздерге чоң рахмат. Аябай кызыктуу маек болду деп мен ишенем. Студиябызга дагы чакырсак келип туруңуздар дегенче.